Салам достор, Прагада азыр мостто отурам, эң эле популярный. Достор, мен бул жолу тынч эле эч кандай ызы чуз жок эле өтөт экен десем, жок андай болбойт экен да. Бүттү башкача кетти. Кечөөнү тилекке каршы бир адамдар менен түшүнбөстүк болуп, уруш болуп кетти. Өзүңүздөр көрдүңүздөр болот, результатты бул жак көгөрүп кетти. Бул жактар тытылып жүрөбү. Шыгыза эми ачки менен жүрүш керек, ата бомжтордой эле карап атат го адамдар мени таң калуу менен. Кыскасы мындай, мен деген эшикти жаап эле, как положено бүттүгүн кетип бараткам да. Анан артынан туруп туруп, мындай карточка менен ачып жаалат да, өзүнүн ключун да. Андан кирип барганда артыман адамдар келаткан. Артынан келе жаткан болчу, андан кийин бир октайын кыйкырды да, эшик жабылгандан кийин. Эмне эшик жаап атсың депчи. Аны туруп мен, ну ладно деп туруп, унчукпай эле өйдө чыгып барып кетип бараткам, неме лестница менен. Аны туруп алар киришти, кайра кыйкырып атты да, ошончу. А мен чыдабай кеттим ошол моментче, экинчи этажга чыгып калгам уже. Эмне кыйкырып атсың, тигил бул деп, эмне ачышым керекпи сага же жаап кетишим керек. Биринчи жолу сүзөт, келип турупчу. Экинчи жолу сүзөт, мына төшү менен. Андан кийин үчүнчү жолу сүзгөндө артынан дагы бир бала момундайдан көзгө бердирип калды да, ошол момент фингал пайда болду. Анан кыскасы алар менен туруп ызылдашып, чыгызда күрөшүп тигил бул болуп, башка балдар бар болчу, кичине разнимать этип калдым. Анан ошол моментте мен айттым да, раз на разга любойуңар менен чыгам деп, черный бала болчу, бирөөсү европеец болчу да, анан черныйды сразу давай. Бирөө черный болчу, бирөө европеец болчу, анан черный сразу давай мен урушам дейт. Давай кеттик деп. Урушканда эле тияк-тияк болуп туруп эле көтөрүп чаптым жерге. Чапкандан эле мен уже жеңими явно эле көрүнүп турат да, өзүмчү чувствуйт эткенде момундайдан эле биякта плюхалар тийди да, конкретный ударларчы деди. Европеец туруп болушуп кетти. Экөөңөр экенсиңер, эмне экөөлөп кеттиңер? Давай смело анда бири-бирден чыккыла, экөөңөргө тең чыгам дедим да. Анан ошол момент жанга шайып кетти, чын айткандачы. Анткени эми удар жеп калсаң эле мындай ичиң күйөт да. Анан ресепшндан кыз келе калып туруп, сразу эле мен полицияны чакырам, тияк кызычы болуп кетти. Андан кийин полицияны чакырам дегенде мен жүрөгүм түшүп калды. Анткени визалар менен проблема кереги жок, документация менен проблема кереги жок, даже эмне болуп кеткен күндө элечи. И тем более вообще мындай айта берген бизде жок эмеспи, мындайчы, типа терпила болбойбуз го. Анан ошол замат мындай кичине мен защитага эле өттүм да. Тигил адамдар, калган адамдар деле көрүп турган свидетель болуп калды, то что мен защитный формада турдум. Ан ошон үчүн кийин полиция келип калды. Полиция келгенде уже мен айттым да, менде эч кандай доарс жок, менде эч кандай претензия жок. Андан кийин алар хорошо, ладно деп туруп, анан бирок по-любому бир паспортты сүрөткө тартып алды да, на всякий случай кийинки неме ситуацияларга депчи. Эми урушпай эле коюш керек, ызылдашпай эле коюш керек достор, андайдын эч кандай кереги жок. Бирок кызыктуу болду десем болот. Кийин эстегенден сүйүнөсүң да, бирок бир чети күйгөнүм кийин уже бүттүк ызы чүйткөнү милициялар айтты да, азыр тетиги балдарга жолобо деди. Жолосоң анда сен күнөөлүү болосуң дейт. Андан кийин тиги балдарга да ошондой деп айткан окшойт. Аны туруп кийин туалет жака бет колум жууайын деп баратсам, ошолорду көрүп калдым да. Бирөөсүн элечи, тиги черныйдычы. Жаман ичим кайнады да, сабагым келди дейчи. Анан эми достор, просто өзүңөрдө бир цель турса, бир пландар турса, ошодон мындай кандай десем, логически ойлоп туруп ашып кеткен жокмун да, өзүмчү жинге алдырып салган жокмун. Бирок иттей мындай ичиң күйдү, ошол жерден урушкум келди. В любом случае достор, андай нерселерден алыс болгула. Бул жакта мындай 1 на 1 деген тема жок экен, талпалаган эле уруп салат. Эч кандай эле ызычууларга катышпай эле, тынч эле жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Ушул видеого лайк коюп, подписка кылып туруп, андан кийин комментарий жазып коюңуздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Бул видео кичине ушундай форматта чыкты. Видео именно жок болуп калды.